Ömүрбек мырза, мынакей жогорку кеңеш өткөн жылы ушу депутаттардын чыгымы 800 миллион сомдон ашык болуптур да. Бирок аябай кызуу талкуу болду эле. Ошондо 500 миллион сомго түшүрөбүз деген. Ал эми кийин болсо сиз өзүнчө концепцияны айтып чыктыңыз. Бүгүнкү күндө кандай көз караштасыз ушул бюджет боюнча жогорку кеңеш? Туура айтасыз. Былтыр жогорку кеңеш өзү örnek болбой элден чогулган акчаны ысыраптуу пайдалануу жөнүндө örnek болбостон тескерисинче чыгымды аябай көбөйтүүгөн. Мына сиз айткандай 800 миллиондон ашык чыгым болгон. Мына биз төраганы түшүрүп атканда эң негизги күнөөлөрдүн бири деп ушуну такканбыз. Элдин акчасын жакшы пайдаланган жок деп. Ал эми бүгүн болсо ошол эле кайталанып атат. Мына азыр биздин төрагабыз былтыркыдан кем болбосун деп Минфинге тапшырма берди. Анда былтыркыдан кем болбосо, анда неге биз кыскарттык деп бүт кыргыз элин алдап атабыз? Эмне себептен ошол маселени аябай көпкө чоң кылып көтөрдүңүздөр? Аны мен көтөрүп чыккам, туура. Анткени бул биздин бюджетти башкаруу системасы илгерки эле эскиче. Остодо бир чоң казан бар, ал жерде элдин акчасы, аны чоңдор гана тейлейт. Каалаган кишилердин ишке алат, каалагандай айлык берет. Мен айткам, жок, бул туура эмес. Биз эгер кыскарта турган болсок, кишини эмес, акчаны кыскарталы биринчи жолу. Мына 800 миллиондон ашык болса 200 миллион кыскарталы. Бизге 600 миллион кенен жетет. Бирок биз жаңы системаны кирели. Жаңы система деген эмне? Жаңы система ошол акчалар ар бир депутаттын өзүнүн карамагында болсун. Бухгалтерия аркылуу өзү тейлесин. Өзү сайтка коюп, элдин астына өзү отчет берсин деген маселени койгонмун. Эмне үчүн мындай маселе коюп атабыз? Анткени жанагы биздин чоңдор, коррупция деген бул чоңдор деген сөз болот. Катардагы адам коррупция кыла албайт. Биздин чоңдор каалагандай бюджетти бөлүштүрүшкөн. Мына кээ бир цифраларды айтып коем мен сизге. Иш башкармачылыгына 300 киши алышкан. 120 депутатка. Анын 120-сы иш кылат экен. 180-и бекер посттор экен. Мына айлыктары болсо аябай жогору. Андан тышкары гараж деген балекет бар. Бул Кыргызстанда депутаттардын машинеси болгон эмес. Текебаев спикер болуп турган убагында ушуну кийриген экен. Биз депутаттарга машина беришибиз керек деп. Өзү да байгыны айтып чыкты. Мен кирдим эле деп. Ал гаражда болсо 56 депутаттардын машинеси бар. Бардыгы эле депутаттарды жок. Мына мен жана башка бир топ депутаттар өзүбүздүн машинебиз менен эле жүрөбүз. Бензин аласыздар. Ооба, бензин берет 10 литрден. Андан тышкары, депутаттардын тышкары 45 дагы машина бар. Эмне иш кылат? Эч ким билбейт. Ошол жерде жана управ делами деген иш башкармачылыгы жана гараждын адамдары өздөрү минип жүрүшөт. Ошол гараждын да иштегендердин айлыгы мен депутаттыгынан 30%-ка көп экен. Мынакей. Мына ушундай толгон токой кемчиликтер толтура. Маселен жана командировкага чыгуу боюнча. Кээ бир депутаттар 350 000 сом пайдаланып элдин акчасын сайраңдап чет өлкөгө барып жүрүптүр. А мен болсо мага 1 сом бербептир. Анткени чоңдорго жакпайм. Мен мына Грузияга барып келдим. Өзүбүз менин жана журналисттердин да бир топ депутаттардын акчасын өзүбүз таптык.
Ал эми Грузиядан канча жакшы нерселерди алып келдик. Мына өзүңөр да көргөздөңөр, бүт Кыргызстан 1 жума, 2 жума көргөздү. Анткени жакшы нерселер, коррупциясы жок экен. Элди мамлекет тейлөөсү таптакыр башка болуптур. Жалдырап, справка сурап жүрбөйт экен. Бардык иштер жарым саатта 15 мүнөттө бүтөт экен. Паспорт алабы, башка кылабы, регистрация кылабы. Эч бюрократия дегенди тып-тыйпыл жок кылып чыктыр. Эми мынакей Өмүрбек мырза, быйылкы жылдын бюджети бекитилген атат да. Ошондо жогорку кеңештин ушул чыгымдары кандай каралды эми? Канчага азайды же? Азайган жок. Булар мындай да. Эгер жана кыскартууну баары механикалык түрдө эсептешет. Өкмөттө дагы, президентте дагы, и бизде дагы. Маселен, бул биздин жогорку кеңешти адамдын денеси деп эсептей турган болсок, булар айтат, кыскарталы, 1 сантиметрдин өпкөнү кесип таштайлы, 1 сантиметр боорду кесели, 1 сантиметр ичегини кесели. Мына кыскарттык дейт. Ал мындай кыскартуу менен адам оорулуу болуп өлүп калат. А кантип кыскартыш керек эле? Адамдын денесиндеги оорун табыш керек эле. Язва барбы? Ошону кесип таштайлы. Жана аппендицит деген балекет бир күн болсо бир күн чыгат. Аны кесип таштайлы. Ичеги канча-мынча чирип калган жер болсо, аны кесип таштайлы. Андан кийин биз баарын эле 5 бармактап сого бербей, элдин акчасын аздап, ченеп жейли. Ар түрдүү кылып жейли. Чөп-чардан кошолу. Ошондо дене жаш болуп, дене сак болот. Биздики ошол оорулуу адамдын денесине окшош баратат. Ошон үчүн ошол эле боюнча экен. Ошол эч өзгөргөн жок. Быйыл дагы жанагы биздин жаңы тандап алган төрагабыз былтыркыдан кем болбосун деп Минфинди зордуктап атат. Мынакей ошол жогорку кеңештин өзү кандайдыр бир өлкөгө айланганда, өзүнүн иши бар, өзүнүн интригасы бар, кызыкчылыктары толуп тура. 4 фракциядан бириккен коалиция түзүлдү. Бирок оппозицияда ата журт калды. Бүгүнкү күндө комитеттердин баары тең бөлүштүрүлүп бүттү. Төраганын орун басарлары дайындалды. Ушул боюнча эмне дейт элеңиз? Ушул туура болдубу? Мына Конституцияда так жазылып турат. Окуп берейин. 75-берене дейт. Жогорку кеңеш өз курамынан жогорку кеңештин төрагасын жана анын орун басарларын шайлайт дейт. Бул туура. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлары парламенттик оппозициянын курамына кирген депутаттардын ичинен шайланат деп. Так жазылып турат. Оппозициядан. Bir фракциядан болсо бирөө, 2 фракция болсо экөө оппозицияда. Бүгүнкү күндө 5 орун басары бар. Себеби эмне? Себеби булар конституцияны тебелеп, мына биз баарыбыз депутат болуп келгенде конституцияга колубузду коюп ант бергенбиз. Ушул ыйык конституцияны көзүбүздүн карегиндей сактайбыз деп. Бирок аны эч ким сактабай, азыр бул конституцияны тебелеп жүрүшөт. Жогорку кеңеш баш болуп. Ошол конституцияга каршы ар бир фракциядан бирден орун басар шайлап алышты. Bunun sebebi de var. Antkeni 5-10'ün içinden oppozitsiyanın orunbasarının ünü çıkpay kalsın. Alsızdandırık dep. Bul bireneni biz aytıp жүргөн жанагы конституциянын атасы ойлоп тапкан жок. Европада бардык демократик өлкөлөрдө ошондой. Оппозиция радикалдашып кетпесин. Алар да биздин жарандар. Алардын көз карашы бир аз башкараак. Алар да ушу бир бийликтин бир бурчунда отуруп алып, ал өзүн жоопту сезсин, аралашсын ишке. Биз бир мамлекетпиз, бир элбиз, бөлүнбөй, ар башка көз карашта болсок да чогуу иштейли. Баланс болсун. Бийликтен төрага шайланса, оппозициядан орун басар шайлансын деген эң мыкты принцип коюлган. Ошону аткарбай атышат. Аткарбаган асы келген. Ошол орун басарлары законсуз түрдө айлык алып атышат. Ошо орун басардын айлыктарын. Ошонун баарын кустуруш керек. Биз өзүбүздөн баштабасак коррупцияны,
кантип анан башка жактан талап кыла алабыз? Мынакей депутаттар эл өкүлү мыйзам чыгаруучу болуп туруп, конституцияны мыйзамдарды бузса, анда жөнөкөй жарандарыбызга кудай берип калыш керек эле да. Бирок жөнөкөй жарандарыбыз тоого уурдаса дагы 5-10 жылга камалып кетет. Эмне бул мыйзамсыздык болуп атыптыр. Экинчиден мынакей комитеттерди бөлүштүргөндө бул ошол конституцияда жазылган дейт. Каржы жана ошондой эле коррупция комитеттери бул оппозицияга берилет деген да. Бирок бул жерде 13 комитет кылып бөлүп жарып алды. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Муну биз мурунтан бери жогорку кеңеште кыскарталы. 16 комитеттин ордуна 12 кылалы деп чечилген маселе болчу. 13-чү коррупция болчу. 13-чүнү ошо коррупцияны оппозицияга бербеш үчүн биздин партиянын лидери Текебаев өзүнө алыш үчүн бөлдүрүп алды. Аны мына этика комитетинин төрагасы Абдиевден сурасаңыз, көгөрүп, антпесеңер мен кетпейм деп отуруп алып бөлдүрүп алды дейт. Ошентип конституцияны каалагандай тегеретишет, өздөрүнө керек болгондо. Андай болбош керек. Конституция баарыбызга бирдей ыйык аткара турган нерсе болуш керек. Аны биз өзүбүздөн депутаттар жана жогорку кеңеш биринчи биз башташыбыз керек. Анткени биз азыр парламенттик мамлекет болуп, парламент өрнөк болуш керек кыргыз эли үчүн. Туура. Бирок тилекке каршы ошого жетише албай атабыз. Эми мындан ары эмне болот? Ушундай эле мыйзам бузуулар жүрө береби? Жок. Бул маселени кабыргасынан баягы койгом жогорку кеңештен. Дагы коебуз. Чечилмейинче кое беребиз. Анткени конституцияны тебелегенге эч кимдин акысы жок. Бул биринчи. Экинчи, бюджет боюнча да маселе коюлат. Кыргыз элине ачык айтабыз. Мына силердин акчаңарды биз туура эмес жеп атабыз. Туура эмес пайдаланып атабыз. Деп бул маселеде биз кыргыз элинин не кайрылышыбыз керек. Анткени бул акча кыргыз элинин акчасы. Мен оюмча бул маселени чечкенге мен аракет кыламын. Мени колдоп 80 депутат кол коюп берген. Бирок эмгиче маселе чыга элек, бир күнү чыгарып, муну чечкенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө ушул көпчүлүк коалицияны түзгөн. Учурунда ушул түзүлгөндөн кийин мына коомчулук деле билет. Мурдакы эле ак жол, мурдакы эле алга Кыргызстан унутпас парламент бийликтин неме көпчүлүгү болуп калды депчи. Айтыңызчы, ушул депутаттардын өкмөткө жана ушундай элге кызмат кылып атканы кандай баалайсыз сиз? Чындап эле бүтүшүп атабы элге? Же өздөрүнүн кызыкчылыктары орун алып атат? Биз бир нерсеге макул болушубуз керек. Биздин элибиз кандай болсо, депутаттарыбыз да ошондой. Биз бардык эле дүйнөнүн депутаттары сыяктуу талашып атабыз, урушуп атабыз, чындыкты издеп атабыз. Мына бүгүнкү экөөбүздүн интервьюбузда мына ушу чындыкка жетиш, конституцияны аткарыш жөнүндө болуп атат. Бул жөнүндө айтсак, туура процесстер жүрүп атат. Анткени бир токтотуп койгон, камап койгон бир күч жок. Бакиевдин учурундагыдай, же болбосо Акаевдин учурундагындай. Сен сүйлөбө деп оозду тигип койгон учур жок. Мына демократиянын күчү мына так ушунда. Ошон үчүн биз ушул демократиянын шартынан пайдаланып, ушул закондуу нерселерди, конституцияны иштетишибиз керек. И конституцияны иштетүү, законду сактоо боюнча биз өрнөк болушубуз керек. Өрнөк болбогон министрлерди, депутаттарды биз сындашыбыз керек, көргөзүшүбүз керек элге. Сиздер айтып чыгасыздар, мынакей ата мекенден дагы Равшан Жээнбеков мырза экөөңүздөр көз карашыңыздарды ачык айтасыздар, албетте. Ал коомчулукта байкалат. Бирок ата мекен фракциясы сиздерди чыгарабыз деген дагы пикирлер айтылды. Айтыңызчы, ушундай депутаттар элдин кызыкчылыгын ойлогон, күйүп-тышкан, өзүнүн позициясын айткандар азчылык болуп аткан жоксуздарбы? Ооба, азчылык, чындык. Көп учурларда азчылык болот. Аны билесиз. Ал эми биздин партиядан чыгарыш жөнүндө эч ага башым оорубайт. Чыгарып ийсе алга кейбейбиз. Мүмкүн чыгарган туура болот. Анткени бул партиянын ичинде демократия жөнүндө сөз кылуу, бир туура нерселерди айтуу мүмкүн болбой калды. Мына ушундай жагдай
Атамекен партиясынын фракциясынын асыл алып келеби? Аброюн түшүрүп. Ал жөнүндө биринчи эсепте ошонун лидерлери ойлонуш керек. Бирок лидерлери ушундай тескери иш жасаганынын себебинен мына жакында шайлоолор болду. Эптеп септеп отуруп, оштон бир депутат болобу болбойбу деп отурушат Атамекен. Токмоктон бир депутат ала алышкан жок. Мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Караколдон бир депутатка ала алышкан жок. Bunun sebebi ошол биз айтып аткан маселелер чын. Биз Бакиевдин авторитарлык бийлигинен кутулганыбыз менен партиялардын авторитарлык бийлигине туш келип калдык. Авторитарлык бийликтин партияда болобу, мамлекетте болобу келечеги жок экенин дагы бир жолу далилдеп отурат. Бул дагы көптөгөн ушул нааразычылыктарды туудуртпайбы? Мына бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештерге шайлоолор албетте нааразычылык менен өтүп атат. Нааразычылык менен өтүп атат, туура. Бирок тынч өтүп кетсе, бул өтө жаман болмок. Анткени нааразычылык эмне деп атат? Көз боемочулук болду деп атат. Сатып алуу болду деп атат. Бул закон ченемдүү нерселер. Ошол жердеги элдер бул маселени көтөрүп чыкпаса, борбордук бийлик бул маселени көтөрүп чыкпайт эч качан. Ошон үчүн мен бул нааразычылыктарды бул тазалануунун жолундабыз деп түшүнөм. Ошондой нааразычылыктар туура болсо, аны эл колдойт. А эгер туура эмес болсо, ага көңүл бөлбөй коет. Ошентип биз бара-бара ошо таза шайлоону өткөргөндү үйрөнүшүбүз керек. Эл кимди кааласа, ошону шайлап алыш керек. Эч качан борбордон да, бийликтен да эч качан могуну шайлайсыңар деген болбош керек. Биз Конституцияга бийликтин ээси эл деп жазып койгонбуз. Ошону биз аткарууга, ошону турмуш жолунда жасоого шарт түзгөн биздин депутаттардын жана парламенттин милдети. Кечээ күнү бир абдан чоң резонансный окуя болду. Ал ошол Ахмат Бакиевдин түрмөдөн качып кетиши болду. Мында сиз эмнени көрүп турасыз? Айтыңызчы. Мындан мен бийликтин дегеле начар экендигин көрүп турам. Бийлик бир закондуулукту орната албагандыгын көрүп турам. Бийликтин идеяларын жоктугун көрүп турам. Ошон үчүн мурунку КГБнын башчысы 1,5 жыл жүрдү, сайраңдап кармашкан жок. Өзү келгенден кийин гана кармашты. А биз канча адамдарды КГБда кармап отурабыз. Канча кыргыз элинин акчасы кетип атат. Грузияда КГБ деген жоюп ишиптир. Жөн эле бир шпиондорду карма деп бир отдел кылып коюшуптур. А биздики кимди кармайт? Бечара гаишникти кармап өлтүрүп коюшту баягы күнү. Оппозиционерлерди кармайт. Дагы бир өмүрүндө 90 жылда бир шпионду кармабаптыр Кыргызстандан. Ооба, бир шпионду кармаптыр. Арыкова Жипара дегенди кармаптыр. Бечараны эмчектеги баласын чыркыратып бөлүп туруп 1,5 жыл түрмөдө кармашты. Мына азыр Жипара телевидениеде Замана студиясынын директору болуп мыкты иштеп аткан биздин патриот кызыбыз экен. Мына уш андан тышкары канча оппозиционерлерди камады. Исмаил Исаковду камады. Кыргыздын патриоту балаңа очерети жок. Квартира берип койдуң деген болбогон шылтоо менен. Эмне баласынын акысы жок бу квартира алганга. Ошондо камаш керек беле ошону, аны үчүн. Мына мен да отуруп чыктым. Бул орган кыргыз элине каршы иштеген орган. Ошон үчүн биз муну дагы өз ордуна коюшубуз керек. Реформа кылып. Мынакей бүгүнкү күндө жана радиоактивдүү көмүр боюнча Шадиевке кылмыш иши козголду деп атат. Сиздин көз карашыңыз кандай? Анткени ошол учурда Атамбаев өкмөт башчысы болуп турган дейт ал. Менин көз карашым мындай. Биздеги ачык айкындыктын жогунан ушу бийликтеги адамдардын кызыкчылыгынын негизинде
ушундай арзан деп кызыгып, нормалдуу көмүр арзан болбойт. Ошону алып келишкен булар текшербей туруп. Канча адамды уулады мына Казакстанга продукт алып өтпөй калды. Ошон үчүн бул маселени дагы депутаттар көтөрүп чыкты, билесиз, и туура көтөрүп чыкты. Азыр сот иши жүрүп атат, билесиз. Бирок камалат деп ойлойсузбу? Мен анчалык эле канды көргүм келбейт. Бирок күнөөлүүлөр айтылыш керек. Айтылат, бирок камалбайт. Ооба. Бизде ошондой. Акча же жогорку. Ооба. Бирок айтылыш керек биринчи эсепте. Айтылгандан кийин, андан кийин экинчи эсеп алардын күнөөсүнө жараша камаш керек. Сиз туура айтасыз. Бирок туура мына ушул азыр демократиянын негизинде Шадиев айтып атышат. Эгер демократия жок болсо айта алат белек. Жок, унчукпайтын болмокпуз. Өмүрбек мырза, мынакей рахмат, убакыт бөлүп биздин 7 каналга маек куруп бергениңиз үчүн. Анткени жогорку кеңеш абдан ушунчалык популярдуу жана ошондой эле бир кандай десем, эл астында ушул ачыкталабыз деп бюджеттин, андан кийин ушул фракцияларды, андан кийин төрагаларды шайлоо боюнча маселе көтөрүлдү дагы, ошол боюнча дымы чыкпай калды да. Мына сиз бүгүн баардыгын тең ачыктап бердиңиз. Рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик. Мен силерге суроонучум бар. Ушул жерден эле Бишкектен мени улам сүйлөтө бербей. Жалал Абад деген менин кичи мекеним бар. Ошака студияга чакырып. Барасызбы чакырсам? Барамын мен. Мен эч качан отказ бермейм. Эл менен сүйлөшкөнгө дайыма даярмын. Чакырып, ошол жердеги элдердин, жергиликтүү элдердин суроолорун түз эфирде берип, бүт барын сүйлөшүп, билген нерселерибизди айтып берсек. Рахмат. Сизге да рахмат.